Менин атым Бекишев Формат. Мен Каракол шаарындагы номер 14 кесиптик лицейдин директору болом. Эстония өлкөсүнө болгон иш сапар болду. Бул диги конуш проектисинин алкагында санариптештирүү долбоору боюнча иш сапарыбыз болду. Бул бизге белгилүү болгондой Эстония өлкөсү Кыргызстандын өнөктөшү катары санариптештирүүнү жөнгө салынган. Тажрыйбасын алуу алкагында биз иш сапарга келип, өз көзүбүз менен көрүп күбө болдук да. Кесиптик окуу жайы боюнча Вильянди шаарына иш сапарга бардык. Мен негизи бул иш сапарга баратканда мен ошо Эстония өлкөсүнүн кесиптерди автоматташтыруу анан санариптештирүү мага кызык болчу да. Ошол мезгилде эле бул кесиптерди автоматташтыруу мага аябай кызык болду. Ошол кесиптерди автоматташтыруу кандай деңгээлде болду экен деп мен көргүм келди да. Ошол эле жанагы автослесарь кесибин көрдүк. Жарым автомат бар экен, это уже хорошо. Андан сырткары ошо жана Вильянди шаарында робототехника боюнча завод бар экен. Мен аябай таасирленткен ошол болду да. Анткени үчүн робототехника бул деген келечектин кесиби да. Анан мен уже бияктан эле өзүмө оюм пайда болуп, өзүбүздүн лицейге, өзүбүздүн Кыргызстаныбызга мындай талчок түрткү берип атат да. Мындай в общем Эстония жөнүндө айтып кетсем, мага деген бияктан минимализм жакты. Экономный, көп нерсени эметпейт экен. Минимализм это очень хорошо. Биз ошол жерден биз булардан үлгү алсак, үлгү алышыбыз керек экен.